тұңғиықтан шығарады. Эржан Осмонов 10 жылдан бери Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында иштейт. Ал азыр кезектеги спектаклинен чыгып үйүнө кеткенге камына баштады. Мен биринчиден театрга келгенден баштап эле ролдорду ойноп жүрдүм, бирок акыркы могу 3 жылдын ичинде ушундай баатырлардын эмеси туура келип атат. Анан кийин биринчи биздин театрда коюлган боюнча айтсам, Тумар ханшасында Рустамдын образын жараттым, Рустам баатырдын. Менимче ал деле ийгиликтүү чыкты. Өзүмө жаккан ролдордон бири. Андан кийинки эле эң чоң этаптарымдын бири ушул бүгүнкү Керез аттуу Боронбай би болду. Мени аябай таасирленткен, менин эң баштапкы, эң чоң ролумдардын бири десем жаңылбайм. Актёрдун жанында ээрчип жүргөн наристе өзүнүн уулу экен. Ал бала бакчадан кийин атасы жумушун бүткөнчө сахнанын артында күтүп турат. Балам садиктен келип театрга келип, мен балам экинчи балам. Анан садиктен келип, мен жанымда жүрөт ушул убакытка чейин. Азыр экөөбүз чогуу кетебиз. Ыйлап бакшым. Ээрчишкен ата бала бул күнү жумуштан кечки саат 9-дарга жакын үйүнө жөнөдү. Алар кээде кесиптештеринин автоунаасы менен, кээде коомдук транспорт менен катташат. Сексен жылдай мурда салынган бул имарат Бишкек шаарындагы Ош базарына жакын Интергелпо көчөсүндө жайгашкан. Үй жок. Анан айлык аз квартира төлөгөнгө да кыйынчылык болдук да. Анан кийин ушул жака айтып калды, ушундай бир склад бар. Ошону жасап көрбөйсүңбү балким. Оңдоп, шыбап, актап, анан астына болсо стяжка жаткырып, анан кийин ылайыктуу кылып үскө шапка байланыштуу жасап алганбыз. Актёрду үйдө жубай тосуп алды. Эржандын келинчеги Махабат Асанбекова да өзү менен чогуу иштеген актриса. Алар 3 баласы менен ушул чакан бөлмөнү экиге бөлүп, бир жагын уктоочу, бир жагын тамактануучу бөлмө кылып алган. Анткен менен бөлмөлөр таза, жагымдуу, жайлуу. Кээде жатып алып ойлоносуң эме депчи. Убакыт болсо өтүп атат. Кече эле кызым кичинекей болчу, бүгүн 1-класска барып атат. Эртеңки күнү көз ачып жумганча 11-класс болду да. Анан кийин бир күнү куда түшүп келишет. Анан кийин ошондо деле ушундай кейип болобу же өзгөрөбүзбү деген эме келет, ой келет. Эржан келинчеги экөөсү биригип театрдан 10 000 сом айлык алышат. Ошентсе да бул жаш үй бүлө театрды таштап кеткиси келбейт. 2 000 сом менен жашадык. Келинчегим экөөбүз үйлөнгөнбүз, кызым бар болчу. Анан кийин ошентип эле көнүп кеттик. Анан театрдан азыр мындай башка жака же болбосо башка жака барып иштөө жөнүндө вообще элестете албайм. Элестетип да көргүм келбейт. Башка жактанчы. Кыргызстанда театр ишмерлеринин дээрлик баары Эржан Осмоновдой аз айлык менен өп-жап тирлик кечирип келет. Алардын арасында кошумча каражат табуу үчүн такси айдап, жүк түшүрүп, тойлордо тамада болуп жүргөндөр да бар. Өзгөчө үй жайы жок жаш актерлордун турмуш тиричилиги экесе кыйын. Hazril torsa kalmayın çangaytıp. Зайырбек Ажматов, Дауран Игенбердиев.